Саламатсыздарбы. Эмеси ге ошондо программасы. Тышкы иштер министрлиги кечүүнүн кечинде АКШ элчиси Дональд Ло 5 декабрда жасаган кайрылууда башка мамлекеттин ички иштерине кийлигишүүнүн белгилери бар деп билдирди. Кандай жакшы максат менен жасалса дагы, мындай аракет эл аралык мамилелерде сактала турган негизги принциптерге дал келбейт, деп айтылат ТИМдин Твиттерде жарыяланган билдирүүсүндө. Кандай себептен айтылса дагы мындай мүнөздөмө кайсы болбосун дипломат үчүн сөгүш жарыялаган сыяктуу. Бирок элчи менен анын элчилиги чындык жана адилеттүүлүк үчүн жазаландык деп да чечмелей алат. Анткени мен мындай мамиле душман мамлекеттерге гана таандык. Мындан 5 күн мурда ошол эле элчи кыргыз министри менен сүйлөшкөндө кылмыштуулук менен күрөштө Кыргызстанга АКШнын жардамын сунуштаган. Дональд Лонун кайрылуусу ишемби күнү онлайн тартибинде Интерньюс Кыргызстан уюштурган журналисттерге умтулуу 2020 сыйлыгын тапшыруу аземинде жарыяланган. Ал сыйлыкка быйыл 30 журналист татыган. Алардын арасында Адил Турдукулов, Гладис Темирчиева, Метин Жумагулов, Александр Али сыяктуу журналисттер болгон. Бирок элчинин кайрылуусунун аларга эч тиешеси болгон жок. Какие новости в Кыргызстане были самыми важными за последние 18 месяцев? Кайсы жаңылык Кыргызстанда акыркы 1,5 жылда биздин соңку сыйлык тапшыруубуздан кийин болду? Шайлоо, коронавирус, же революциябы? Жок. Акыркы 18 айдагы эң негизги окуя Раим Миллиондун кылмыштуу империясы тууралуу журналисттик иликтөө болду. Журналистское расследование о преступной империи Раима Миллиона. Бүткүл кыргыз эли, бийлик менен талдоочулар, көз карандысыз юристтер, кошуна жана алыс мамлекеттердин жетекчилери Кыргызстанда түзүлгөн саясий кырдаалды талкуулап, кандай жардам берсек деп жатса, америкалык элчинин пикиринде анын баары эч нерсе эмес. Көңүл буруп да кереги жок. Эң маанилүү нерсе азаттыктын иликтөөсү дегени туурабы? Же азаттыкты АКШ каржылагандыктан кол ирисине тартып жатабы? Эгер Лу мырза сыйлык тапшыруу кечесине катышкандарга кайрылып, мынандай журналисттик иликтөөлөр бар, ушуну өзүңөргө үлгү кылып алгыла десе, аны түшүнсө болот эле. Же жеке мага ушул иликтөө жакты десе дагы ал түшүнүктүү болмок. Бирок элчи ачыктан ачык эле ушул иликтөө революциялардан дагы, бүткүл дүйнөнү каптаган коронавирустан да өйдө деп ишенимдүү айтууда. Кыргыздар илгертен жерлешчилик жана тааныш билиштиктен арыла албай келет. Америкалык элчи болсо кыргыздарга такыр тескери үлгү көрсөткөндөй. Андан тышкары элчи мырза журналисттер менен жарандык активисттерди мындан да кайраттуу болгула. Кылмыштуулук менен бийлик силерсиз күрөшө албайт дейт. Пушкиндин айтканы бар: "Мен биздин бийликти жек көрөм, бирок ал тууралуу чет өлкөлүктөр айтканда да жактырбайм" деген. Правительство привлечет преступников к ответственности. Өкмөт кылмышкерлерди жоопко тартат, бирок ал бир гана учурда болот. Көптөгөн кайраттуу адам кылмышкерлерге каршы чыкканда гана. Бул журналисттер менен жарандык коом өкүлдөрүнүн жана өлкө баатырларынын иши. Андай максатка жетүү үчүн Кыргызстан эл аралык өнөктөштөрүнөн толук колдоо таба алат. Америка Кошмо Штаттарынан дагы. Его международных партнеров, включая Соединенных Штатов Америки. Кайрылуусунда элчи Матраимовдун аракеттеринде парламенттик комиссия эч кандай коррупция тапкан жок дейт. Туура. Бирок былтыр ноябрда Стамбулда Айыркин Саймаити өлтүрүлгөнү менен байланыштуу түзүлгөн комиссиянын иши аны менен кыргыз депутаттарынын байланышы бар же жок экенин иликтөөгө багытталган. Көп айтылган 700 миллион долларга Матраимовдун түз тиешеси жок деген бүтүм чыккан, бирок комиссиянын негизги максаты ал эмес, башка болгон. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө Кыргызстанга америкалык жардам албетте керек. Мындан 8 жыл мурда Вашингтон айрым кылмышкерлер тууралуу маалымат үчүн 1 миллион долларлык сыйлык да жарыялап, санкция да киргизген. Бирок жаңы кыргыз бийлиги азыр кармалган кылмышкерлерди жөн гана соттобой, уурдаган акчасын кайтарсын деген тактика колдоно баштады. Ошол тууралуу элчи ой бөлүшсө болмок. Бирок аны ачык жарыялабаса деле болот го. Ошондо саламат болуңуздар.